Доктор Закир Найк жана бул жерге келген ага ине же карындаштарга кечки салам жолдоймун. Сиз менен көрүшүү мен үчүн чоң сыймык, доктор Закир Найк. Менин атым Махир, жана мен ушул Дубай шаарында мейманканалардын биринде кардарларга кызмат көрсөтүү тейлөө жагында иштеймин. Мен бул жарык дүйнөгө экинчи мерте христиан болуп келишим. Менин бүгүнкү бере турган суроом төмөндөгүдөй. Мусулмандар негизи шайтандын динине ишенбегенине, анын калптарына ишенбей аткандыгына жана алар туура динде экендигине канчалык деңгээлде ишенесиз? Себеби Иса пайгамбар биздин баардыгыбыздын күнөөлөрүбүз үчүн өзүн курбандык кылып жыгачка керилген го. Бу досубуз Махиш биз мусулмандар туура жолдо экендигибизге жана шайтандын калптарына жалгандарына ээрчибегенибизге канчалык деңгээлде ишенеримди ал сурап атат. Иса алейхиссалам жыгачка керилбегенине, ислам динине канчалык деңгээлде ишенип атканыбызды сурап көрүп атат. Досум, угуп тур. Ислам деген бул Аллахка итаат кылыш жана моюн сунуш. Ким Аллахка итаат кыла турган болсо, ал мусулман деп эсептелинет. Аллах субханаху ва тааланы айта турган болсок, ал келечекти биле турган сыпаты бар. Мынакей мисалдата турган болсок, Аллах өзүнүн ыйык китеби Куранда Ниса сүрөсүнүн 157 аятында Аллах айтып атат: Иудейлер, Яхудилер, биз Иисусту, Мариямдын уулу Иисусту биз өлтүрдүк деп атышат. Аллах айтып атат: алар аны Исаны өлтүрүшкөн деп асышканда эмес дейт. Бирок бул аларга Исага окшотулуп гана көрсөтүлдү. Акыйкатта Исанын өлтүрүлүшү жөнүндө ар түрдүү пикирде болуп жаткандарда ал тууралуу илим жок. Алар бар болгону жоромолдорго гана таянышат дейт. Албетте алар аны анык өлтүргөн эмес деп айтылып атат аятта. Куран бул нерсени ачык түз айтып атат. Иисус алейхиссалам өлтүрүлгөн жок, жыгачка керилген жок деп атат. Аларга тек ошондой болуп көрүндү деп атат. Биздин буга эч күмөнүбүз жок. Эгер ошого ишенбестен күмөн кылгандар, алар тек гана адашуучулар. Мына мен мусулман катары Иса алейхиссаламдын өлтүрүлбөгөнүнө жана керилбегенине 100% ынанып ишенемин. Анткени Куранда ошентип айтылып турат. Сенин дагы ушул чындыкка ишенишиң үчүн мен сенин Библияңдан далил келтирип беремин. Иисус пайгамбар алейхиссалам жыгачка керилбегендигин, мусулмандар калпка жалганга алданбагандыгын, өздөрүн христианмын деп атап алышкан христиан болумуштар Иисус жыгачка керилген деп мына ошого ишенип ошого алдангандар, ошол христиан болумуштар экендигин мен мына сага далилдеп бергим келет. Библия китебин ачып көрө турган болсок, Матвейдин китебиндеги 12-баптын 38-стихин карап көрүңүз. Адамдар Иисус алейхиссаламга келишти дагы сурашты: "О устат, бизге бир кереметтерди көрсөтчү, бизге белгилерди көрсөтчү. Сенин пайгамбар экениңе, сенин элчи экениңе далил боло турган бир белгилерди, кереметтерди көрсөт" деп айтышты. Иисус алейхиссалам мына ошондо аларга жооп берди: "Кемпайлар жана күнөөкөрлөр гана белгилерди, кереметтерди талап кылышат" деди. Аларга белгилер көрүнбөйт. Пайгамбар Иона көрсөтүп кеткен белгилерден башка деп атат. Иона 3 күн 3 түн киттин курсагында болгон эле. Анын сыңарындай адамдар дагы, адам урпагы дагы жердин жүрөгүнүн ичинде 3 күн 3 түн болот, 3 күн жашайт деди. Мына ошол сөздөрү менен Иисус алейхиссалам бардыгын ачык айкын түшүндүрдү. Ал өзүнө сурап келген адамдарга: "Мен силерге керемет көрсөтөмүн, өлгөндөрдү тирилтемин, пес ооруларды айыктырамын" деп айткан жок да. Ал болгону тек гана адамдарга Иона пайгамбар айткандан башканы, ал айткан белгилерден башка нерсени айтпаймын деди. Киттин курсагында 3 күн 3 түн болгон Иона пайгамбардай адам урпагы дагы жердин жүрөгүндө 3 күн 3 түн болот деди. Иона пайгамбардын белгилерин билүү үчүн биз Библияга кайрылышыбыз керек. Мына ошол китепте Ионанын китеби деген өзүнчө бөлүк бар. Библияны сиз окуган болсоңуз, анда сиз муну билесиз. Кудуреттүү Кудай ошондо өзүнүн пайгамбары Ионага Ниневияга карай сапар алгын деп буйрган. Ал эми Кудайдын пайгамбары эсептелинген Иона Ниневиянын адамдары, Ниневиянын жашоочулары мени түшүнүшпөйт деп айтты дагы. Ал кемеге олтуруп Иоппа тарапка карай сапар тартат. Кеме деңизде сүзүп баратканда бороон чапкын башталат. Мына ошол доордо, ошол заманда бир моундай ырым-жырым болор эле. Кайсыдыр бир кул өзүнүн кожоюна баш ийбеген болсо, анда бороон чапкын башталат деген ушундай ырым-жырым эле. Кудайдын пайгамбары эсептелинген Иона: "Мен деген өзүмдүн кожоюнума баш ийбеген бир адам болдум" деп бардын көзүнчө жар салып мойнуна алат. Мына ошол доордогу ырым-жырым боюнча өзүнүн кожоюнуна баш ийбеген кулду
суу баш ийбеген адамды кемеден ары ыргытып жиберсе, бороон чапкын басылат деген ушундай ырым бар болчу. Кудайдын пайгамбары деп эсептелинген Иона өзүнүн каалоосу менен өзүнүн мойнуна алып, мен өзүмдүн кожоюмду укпай койдум деп атат. Ошондуктан ал каршылык көрсөтпөгөндүктөн адамдар анын колу бутун байлап, борттон ары, кеменин кырынан ары ыргытып жиберишет. Эми тууган, мен ушул жерден сага суроо бергим келип атат. Пайгамбар Иона кемеден деңизге ыргытылып атканда тирүү беле же өлгөн беле? Ионаны кемеден деңизге ыргытып атканда деп атам. Ооба, мен сурооңузду түшүндүм, бирок сен менин суроомду түшүнүпсүң, бирок жооп бербей атасың да. Мына Библия китебинде айтылган боюнча Иона пайгамбар кемеден деңизге ыргытылганда тирүү беле же өлүк беле? Эми бул айткандарыңыз менин суроомо тиешеси жок да. Мен сенин берген суроолоруңа жооп берип атам. Сенин суроолоруңа жооп берип атпаймынбы? Иисус алейхиссалам айтты. Ал бардык суроолорго бир эле сөздөрү менен, бир сүйлөм менен жооп берип койду. Иисус жооп берип атпайбы? Иона пайгамбар киттин курсагында ичинде 3 күн 3 түн болгондой, адам баласы дагы жердин жүрөгүндө 3 күн 3 түн болот деп. Мына мен сенин сурооңо жооп берип атам. Эмне үчүн сен мен берген суроого жооп бербей атасың? Кемеден деңизге ыргытканда Иона тирүү беле же өлүк беле? Мен ошондой экенине анча ишенбей турамын. Сен эмне Библияны окуган эмессиңби? Мен окугамын, бирок Ионанын китеби деген бөлүмдү билбеген христианды мен учуратай элекмин. Башка бөлүмдөрдү билбесе дагы Ионанын китеби деген бөлүмдү мектепте дагы окутушат. Атүгүл кичинекей балдар дагы Ионанын таржымал тарыхын билишет. Анан сен кантип бул окуяны билбейсиң? Сиз так мына ушинтип жооп бергиңиз келип аткан мен албетте баалайм, бирок эгер сен Библияны окуган болсоң, эгер сен Библияны билсең, Иона деңизге ыргытылганда тирүү эле өлүк беле деп атам. Библияны окуган эмес болсоң, мен сага Библиядан мисалдатканымдын эмне кереги бар? Экиге экини кошсо канча болот деген сыяктуу жөнөкөй суроо берип атат. А сен болсо буга жооп бере албай атасың. Демек, сен чындыкты угуудан коркуп атыпсың да. Жок, сэр. Анда Иона сууга ыргытылганда өлүк беле, тирүү беле? Экөөнүн бирин айтчы мага. Эгер сиз Библиядан ошол жерин билсеңиз, анда сөзүңүздү уланта бериңиз. Сен чынында эле билбейсиңби же мен суроомо жооп бергим келбей атабы? Жоопту сиз беришиңизди каалап атам. Туура. Эмне үчүн? Эмне, сен коркуп атасыңбы? Экиге экини кошсо канча болот тууганым? 4 болот. 4 болоруңго айтат экенсиң. Иона сууга ыргытылганда тирүү же өлүк экенин билбейт экенсиң. Кемеден сууга карай ыргытылганда ал тирүүбү же өлүк экенин сен билбейт экенсиң. Же анын жообун билсең, жооп бергиң келбей атабы? Эмне үчүн? Сен чындыктан коркуп атасыңбы? Мен сезип турам, шайтан сени азыр алдап атат окшойт. Жок, шайтан мени алдай албайт. Шайтан алдай албайт дечи, эмне үчүн? Анткени мен Иисус деген Кудайга ишенемин. Бирок сен Иисуска келген белгилерди билбей турбайсыңбы? Библияны билбейт экенсиң. Анан кантип Иисуска ишенем деп атасың? Сага караганда мен Иисусту аябай жакшы көрөм, билесиңби ушуну? Анын осуяттарын сага караганда көбүрөөк карманамын. Сен теория түрүндө гана билет экенсиң. Мен болсо Иса алейхиссаламдын осуяттарын билем, Библияны дагы билем. А сен болсо билбейт экенсиң. Эми айтчы, Иисуска ким көбүрөөк ишенет экен? Сенби же менби? Кайсы такыба мыкты? Иисус Христостун осуяттарын карманганбы же аны карманбаганбы? Менимче биз сөздү башка жака буруп кетип атабыз. Мен суроодон башка жака буруп кетип аткан жокмун. Шайтан мына сени алдаган атат. Ошол шайтанды сенден олактатайын деп атамын. Шайтан сага шуурап жооп бербегин. Жооп берсең таалуу жерден кармалып каласың деп сага шуурап атат. Жооп бере турган болсоң, акыйкатка жакындайсың деп атат. Жок, сэр. Мен сизге суроону ислам дини канчалык деңгээлде шайтанга алданган эмес деп атам. Сен канчалык өзүңө ишенип турсаң, мен дагы өзүмө 100% ишенип турам. А сен болсо Иисус Христостун жыгачка керилгенине өзүң дагы ишенбей турасың. Жоопту билип турсаң дагы жооп бербей атасың го. Бул деген шайтандын мамилесиндей го. Эгер сен мына мага суроо берсең, мен ошол суроонун жообун билип турсам дагы жооп бербесем, демек акыйкаттан коркуп жатканымда. Иисус Христос мына сени менен болуп атса, анда эмне үчүн акыйкаттан коркуп атасың? Айтсаң, Иисус сени менен болсо, анда эмне үчүн акыйкатты угуудан коркуп атасың? Сен суроомо жоопту билериңди мен билип турамын. Эгер жооп бере турган болсоң, калпым ашкереленип калат деп коркуп турганыңды да мен билип турамын. Иисус Христос жыгачка керилбегени ачык болот деп коркуп атасың. Чындап эле сиздин сурооңузга жоопту билбеймин. Бирок келиңиз сиздин эмне деп түшүндүргүңүз келип атканын укпайлыбы? Сен Иоанндын белгилерин билесиңби? Ионанын окуялары жөнүндө уктуң беле деги? Ооба, мен уккамын. Кемеден сыртка сууга ыргытылганын уктуң беле? Ооба, уккам. Ошо ыргытылганда Иона тирүү беле же өлүк беле? Чамалап айтсам, ал өлгөн болушу мүмкүн. Сууга ыргытканда өлүк беле? Ооба. Каяктан окудуң? Кайсы Библиядан? Мен сени менен мелдешкенге даярмын. Иона кемеден сууга ыргытылганда тирүү эле деген бир стихти мага көрсөтчү. Көргөзө алсаң, мен христианчылыкты кабыл аламын.
Sendегі шайтан атыгүл чындыкты сүйлөөгө сага мүмкүнчүлүк бербей атат. Мына мен мелдешип туруп айтамын. Библиядан Иона китебин ачып көрчү. Ал китепте Иона тирүү болчу деп турат. Эмне себептен сен мага туура эмес жоопту берип атасың? Сенин ошол Библия китебиңде айтып атпайбы? Иона киттин ичинде, киттин курсагында болгондо сыйынган деп турбайбы? Ошол киттин ичинде сыйынып атканда ал тирүү эле же өлүк беле? Ал тирүү болчу. Анда эмне үчүн сен ал өлүк болчу деп атасың? Мен Ионанын китебин анча жакшы билбейм, сэр. Ушул менин суроомо жоопту билбей калган бир да христианды мен билбейт экем. А сен болсо жоопту билип эле турасың, бирок атайлап буйтап атасың. Анткени сен Иисус алейхиссаламды жакшы көрбөйт экенсиң. Мен окуяны андан ары улайын. Иона кемеден сыртка сууга ыргытылганда ал тирүү болчу. Ошондой борон чапкында сууга ыргытылган киши негизи өлүп калмак. Бирок ал өлгөн жок. Анткени өлбөй калгандын өзү керемет. Өлүп кала турган болсо керемет болмок эмес. Өлбөй калды, демек керемет деп эсептесек болот. Ошол суунун тереңинде сүзүп бараткан чоң кит аны жутуп жиберди. Кит жутканда дагы өлүп калышы керек эле адам. Бирок Иона өлгөн жок. Пайгамбар Иона өлбөй калдыбы? Демек бул керемет да. 3 күн, 3 түн ичинде Иона бар. Кит болсо суунун тереңинде сүзүп жүрөт. Кадыресе адам болсо өлүп калмак да. Иона өлдүбү же өлгөн жокпу? Өзүңүз айткандай ал тирүү да. Ооба, киттин ичинде сыйынды деп атпайбы? Сыйынган адам бол тирүү да. Өлгөн адамдар сыйынбайт да. Демек ал тирүү болгон. Демек бул керемет, керемет жана керемет. Ошентип кит жээкке келип Ионаны кусуп салат. Ионаны кусуп салганда Иона тирүү эле же өлүк беле? Тирүү болчу. Ооба, тирүү болчу. Тирүү болчу, тирүү болчу, тирүү болчу. Бул керемет, керемет, керемет жана керемет. Иисус Христос алейхиссалам айткан. Киттин курсагында 3 күн, 3 түн болгон Иона пайгамбардай адам баласы дагы жердин жүрөгүндө 3 күн, 3 түн жашайт деген. Мен сага суроо берип атам. Иисус Христосту кресттен түшүрүшкөндө, кабырга жаткырышканда, ал тирүү эле же өлүк беле? Ал өлүк болчу. Демек Иисус калп айтыптыр да. Иисус айткан го, киттин курсагында 3 күн 3 түн болгон Ионадай адам баласы дагы жердин жүрөгүндө 3 күн 3 түн жашайт деп атат. Иона тирүү болгон болуп атса, Иисус өлгөн болуп атса, анда Иисус туура эмес айткан болуп калабы? Сен Иисусту ошондо калп айтты дегени турасыңбы? Жок, сэр, албетте жок. Анда эмне үчүн ошол сүйгөн, жакшы көргөн Иисуска каршы чыгып атасың? Кудайдын пайгамбары калп айтыптыр дегенге мен эч убакта ишенбейм мисалы. Айтсаң эми Иисус тирүү эле же өлүк беле? Китепте айтылып атпайбы? Иона деген киттин курсагында 3 күн болду деп. Сен сөздү кескилебегин. 3 күн 3 түн болду деп турат. Окей, макул, киттин курсагында 3 күн 3 түн болуптур. Так ошол сыяктуу эле адам баласы дагы жердин жүрөгүндө 3 күн 3 түн болот деп атат. Ооба, туура айтасың. Демек, Иона ошондо тирүү болгон деп атат. Иисус Христосчу? Ооба, туура, бирок Иисус деген ошол жердин жүрөгүндө болуп атпайбы негизгиси? Дагы сурайын. Сен мага айтсаң, Иона тирүү эле же өлүк беле? Сиз айткандай ал тирүү болчу. Анда Иисус дагы тирүү болуш керек эле го. Жөнөкөй ачык текст жазылып турбайбы? Эмне үчүн шайтанды ээрчип атасың? Ой, бу жерде жөнөкөй эле нерсе болуп атпайбы? Иона тирүү болсо, анда Иисус Христос дагы тирүү болуш керек да. Эгер Иисус Христосту өлдү деген болсоң, анда Иисус Христос туура эмес, жалган айткан дегениң да. Демек, Иисус ыйык деле болгон эмес экен да. Китепте жазылып турат го, Иона сыяктуу ал жердин жүрөгүндө 3 күн болушу керек деп турат. 3 күн жана 3 түн деп турат. Же сен эмне англисче билбейсиңби? Макул эми, окей. 3 күн жана 3 түн деп айткан деп коелу. Ошондой дечи, эң жакшы. Эми доктор Закир Найк. Кое тур. Мына сен Библияны окугансыңбы? Иисус Христосту айкашкан жыгачка асканда ошол кайсы күн эле? Ал 5-чи күн болчу. 5-чи күндө качан? Качан кресттен алышкан? Түндөсү? Түндөсү. 5-чи күнү түндөсү дечи. Ал эми качан кабырга коюшту? Сыягы түнкү маалда го. 5-чи күнү түндөсү, туура айттың. Эми жооп берсең, Мария Магдалена кабырды караганда, кабырдын ичинде эч ким жок калган күн ошол кайсы күн эле? Жекшемби күн болчу. Тагыра кайсаң, таңзаар беле, түш беле же кечинде? Түнкү маалда го сыягы. Эртең мененки маалда. Жекшемби күнү эртең менен? Ооба. Окей, жакшы. Эгер эсептей турган болсок, Иисус 5-чи күнү түндөсү кабырда эле.
Birinci tün 6-cı günü gündüzgü malda toluğu menen kavırda oldu. Oşondo bir tün bir gün bolup atat. 6-cı günü tünü kavırda bolçu. 2 tün anan bir gün. 2 tün jana bir gün oşondo 3 gün jana 3 tün bolou. Tak oşondoy деп айтышка болбойт сэр. Анда эмне үчүн сен Иисусту калпычы дегендей болуп атасың? Аузубилля. Демек Иисусту сен калпычы деген келип атабы? Жок сэр, бирок мен жок сэр эле дей берет экенсиң. Эмне үчүн сен менин сүйүктүү пайгамбарым Иса алейхиссаламды күнөөлөп атасың? Кимдир бирөө менин ошол пайгамбарымды күнөөлөшүн айыпташын мен каалабас элем. Бир эмес эки жолу Иса алейхиссаламды калпычы деп бирөө айтышын мен каалабас элем. Эмне үчүн антип атасың? Иисус крестке асылган дегенди андай эмес, ал деген туура эмес деп айтуу сизге эмне кереги бар эле, мен ошону түшүнбөй атам. Калпты мына сен айтып атпайсыңбы? Тууганым, мен эмес. Куранда бүт бара айкын айтылып турат. Иисус деген жыгачка керилген эмес деп. Өлтүрүлгөн да эмес деп турат. Библия китебинде карап көрсөңүз, крестте турганда ал өлтүрүлгөн эмес эле. Жыгачка асып кериш керек, демек аны өлтүрүш керек деген сөз да. Эгер өлчү болсо, анда жыгачка керилип өлдү болмок да. Ал өлгөн жокпу? Демек аны өлдү дегендер тек жомокто айтып атышат. Библия деген китепти, Библияны окуп көрчү болсок, Иисус Христос крестте айкашып өлдү деген жери жок. Өлдү деп ким айткан болсо, демек ал калп. Мына сен Иисусту өлдү десең, демек ал калпычы болуп чыга келет да. А мен ошол өзүмдүн пайгамбарымды калпычы эмес, чынчыл, такыба деп эсептеймин. Сен айтып аткан нерселер ал чиркөөнүн ойлоп тапканы. Чиркөөдөгү дин кызматкерлеринин айткан дегени. Кудайдын пайгамбарынын айтканын эмес, чиркөөнүн бир кызматкерлеринин айтканын туура дегендей болуп атасыңар. Демек силер үчүн Библияда айтылган чыныгы сөздөр эмес, чиркөөдөгү айтылган ойлоп табылган нерселер сөздөр маанилүү болуп атат. Ошол чиркөөдө окуган, үйрөнгөнүңөр туура чын деш үчүн Иисус пайгамбарды калпычы дегеңер бар. Ой тууганым, менин Иса пайгамбар алейхиссаламымды кимдир бирөө калпычы дегенге жол бердиртпейт элем. Сен англисче түшүнөсүңбү? Ооба. Демек анда сен Иисус тирүү болгон деген жүйөгө ишенишиң керек да. Иса алейхиссалам жыгачка керилген эмес. Сен айтып аткан нерселер бул деген Библиянын эмес, чиркөөнүн айткан дегени. Бирок Иисус деген адамдардын күнөөлөрүн өзүнө алган атпайбы? Анан Иисус жыгачка керилген эмес деп кантип калп айтмак эле? Иисус Христос алейхиссалам кайсы жерде Библияда мен адамдардын күнөөлөрүн өзүмө аламын деп айткан жери бар? Мага ушул боюнча жок дегенде бир мисал келтирип берчи. Библияда Иисус Христостун мен деген Кудаймын, мага сыйынгыла деп айткан жери барбы? Тескерисинче Иисус алейхиссалам Библияда Матвейдин 5-главасында 17-ден 20-га чейинки стихтеринде эгер силердин такыбалыңар китеп берилгендер менен фарисейлердин такыбалыгынан ашып түшпөсө, анда силер бейишке кирбейсиңер деп атат. Бейишке түшүүнү кааласаң, сен эски осуяттын бардык эрежелерине, бардык мыйзамдарына баш ийүүң керек деп атат. Туура айтасыз. Эски осуятта Кудай деген бирөө деп атат. Үчөө бирге бирөө дебей. Кудайдын жүзү, образы жок дейт. Кудайдын айкели, идолдары жок дейт. Бирок көпчүлүк христиандар идолдарга табынуу менен алектенип кетишти. Алар Иисустун айкелин дагы жасап алып сыйынышат. А Иса пайгамбар алейхиссалам өзү ачык айкын так айтып атпайбы? Библияда маселен Матвейдин 19-главасынан 16-тан 17 стихтерине чейин ошол жерде карасаңыз айтылат. Бир киши Иса алейхиссаламга келип сурайт. О улуу устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн кандай жакшы иштерди кылуум керек деп сурады. Иисус Христос ошондо ага жооп кылып, эмне үчүн сен мени улуу деп айтып атасың? Бир Кудайдан башка эч ким улуу болушу мүмкүн эмес. Эгерде түбөлүк жашоого ээ болууну каалап аткан болсоң, анда Кудайдын осуятын сактагыла деди. Ал эч качан мен деген Кудаймын, мага ишенгиле деген эмес. Мен силердин күнөөлөрүңөрдү алып крестте асылып өлөмүн, ошого ишенгиле деген эмес да. Ал деген Павелдин таңуулаган насааты. Иисустун айткан сөздөр эмес ал. Павел деген Коринфте айтып атат. Иисуска ишенгиле деп. А канеке Иисустун ошентип айтканы. Иса алейхиссалам айтып атат. Эгер бейишке түшкүңөр келсе, анда Кудайдын осуятын сактагыла деп атат. Ошондо сен Иисустун айтканын ээрчисиңби же башка бирөөнүнбү? Иисус Христоско Иисус Христостун мен силердин күнөөлөрүңөрдү алуу үчүн мынантип өлүп атам деп айткан жерин бир стихте айтып берчи мага. Өзүң мына ушинтип айткан жери мага келтирип берчи далил кылып. Матвейдин китебинде болуш керек. Кайсыл стих экени эсимде жок, бирок ал деген мыйзамдар тууралуу айтып атат. Иисус келет дагы мыйзамдарды аткарат деп атат.
Эми ошол мыйзамдарды аткаруу үчүн келсе, аны биздин күнөөлөрдү өзүнө алуу үчүн келип атат деп түшүнүш керекпи? Ошол мыйзамдарды силер өзүңөр түшүнбөгөнүңөргө байланыштуу. Пайгамбар аны аткарайын деп келаткан болсо, анын ошол мыйзамдарды аткарууга келгенин, демек ал биздин Кудай экен. Ал биздин күнөөлөрдү алуу үчүн келди деп түшүнүп албаш керек да. Иисус адамдарды туура жолго баштоо үчүн жиберилди. Мен буга ишенемин. Бирок ал деген бүт адамдардын күнөөлөрүн өзүнө алуу үчүн келди деген стих кайерде жазылып турат? Ионада 3-бап 16-стихте Кудай деген жер жүзүн аябай жакшы көрүп, өзүнүн затындагы уулун Иисусту адамзатка жиберди деп атат. Сен айтып аткан мисал Иоанндын 3-главасынын 16-стихи. Бу жер жүзүн Кудай аябай жакшы көрүп, Кудайга ишенген адамдар өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болушу үчүн өзүнүн тегиндеги, өзүнүн затындагы уулун берди. Өзүнүн затындагы деген сөз Библияга кошумча кошулган бир ойлоп табылган сөз экенин билесиңби? Христиандардын мыкты аалымдарынын мыкты адистеринин оңдоп чыгууларынан кийин Библиянын жаңы оңдолгон варианты боюнча мурдагы китептеги өзүнүн затындагы деген сөз бул ойлонуп табылган кошумча сөз экендигин аалымдар, христиан аалымдары айтышкан. Ал сөз ойдон чыгарылган кошумча бир жок сөз болгондуктан китептен ошол сөздүн таптакыр алып салышкан. Өзүнүн затындагы деген сөздү Библиядан алып салышкан. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Өзүнүн затындагы уулун берди деген сөз, мындайча айтканда өзүнүн затындагы деген сөз бул мурда кийин жок кошумча сөз. Ойлоп табылган сөз. Кудайга ишенген ар бир инсан жөнүндө сөз болуп атат. Павелге ишенген адам жөнүндө кеп болуп аткан жок бул жерде. Муну аябай дыкат түшүнүү керек. Эми бу жерде маселе эмне болуп атат, тууган? Мен деген Иисус Христоска ишенбеген деп жатканым жокко. Иса пайгамбар алейхиссаламдын пайгамбар экендигине атүгүл мен ишенемин. Анын осуяттарынын чын экенине ишенемин. Эгер билсең, Иисус Христос негизи сүннөткө олтургузулган. Сен сүннөткө олтургузулгансыңбы, тууган? Жок. Мына мен сүннөткө олтургузулгам. Кимибиз Иса алейхиссаламдын жолунда экенбиз? Сенби же менби? Ким ошондо Иисустун жолун жолдогон адам экен? Иисус алейхиссалам эски осуятты карманышыбыз керек деген. Библияда Ефесяндарга деген бөлүмдүн 5-главасынын 18-стихинде мас кылуучу ичимдиктерди ичпегиле дейт. Уламыштар китебинин 20-бөлүмүнүн 1-стихинде айтылат. Мас кылуучу ичимдиктерди ичпегиле деп турат. Сен арак шарап ичесиңби? Жок, сэр. Ичпейсиңби? Жок. Бул жагынан сен Иса алейхиссалам жолун жолдойт экенсиң. Тууганым, сен чочконун этин жейсиңби? Ооба, жейм. Эми угуп тур. Библиянын Левит китебинде 11-бөлүмдүн 7-8 стихтеринде чочконун этин жебегиле. 2-мыйзамдын 14-бөлүмүнүн 8-стихинде чочконун этин жебегиле деп турат. Исаия китебинин 65-бөлүмүнүн 2-ден 5-ге чейин стихтеринде чочконун этин жебегиле деп турат. Ошондо сен чочконун этин жейт экенсиң, а мен жебейт экенмин. Экөөбүздүн кимибиз Иисустун жолун жолдойт экенбиз? Бирок деген жаңы осуяттачы. Сен Иисустун жолун жолдоочу экенсиң же менби? Бирок деген сиз жаңы осуяттан дагы бир стихти мисал кылууну унутуп калдыңыз. Кайсыл стих экени эсимде жок, бирок ал жерде сенин оозуңдагы нерсе денеңди бузбайт деп атат. Ушул сөздөрдү Иисус айтканда. Бирок эми ал стихтерде сен чочконун этин жесең боло берет деген сөз кайерде турат? Пайгамбар Иисус алейхиссалам Матфейдин китебинде 5-бөлүмдүн 17-ден 20-га чейинки стихтеринде эгер силер бейишке түшүүнү кааласаңар, анда эски осуяттын бүт эрежелерин, талаптарын сактап жашашыңар керек деп атат. Сен айтып аткан алдагы сөздөрүң эски осуяттагы айтылган талаптарды, эрежелерди өзгөртпөйт дагы, аны артка дагы кайтарбайт. Чочконун этин жей бер деген сөз каерде турат? Иисус алейхиссалам өзүнө өзү карама каршы сөз айтпайт. Мына Матфейдин китебинде 5-бөлүмдүн 17-ден 20-га чейинки стихтеринде Иисус алейхиссалам мен бузуп жаруу үчүн келген жокмун, мен аткаруу үчүн келдим дейт. Кимде ким Кудайдын кайсы бир эрежесин, талабын буза турган болсо, анда ал акыретте өтө бир кичинекей, майда акыбалда болот дейт. Кудайдын осуяттарын ким аткарса, бирөөлөрдү да ошого үйрөтсө, акыретте жогорку даражага татыйт дейт. Эгерде китеп берилгендер менен фарисейлердин такыбалыгынан силердин такыбалыңар ашпаса, анда силер бейишке түшпөйсүңөр деп атат. Бу жерде Иисус алейхиссалам айтып атат. Эски осуяттын кайсы бир эрежесин, кайсы бир майда бир эрежесин бузган болсоңор дейт, силер бейишке түшпөйсүңөр, жаннатка кирбейсиңер деп атат. Эми сиз мага айтыңызчы, каерде Иисус алейхиссалам чочконун этин жей берсе болот деп атат? Жанагы бир стихти мен сизге мисал кылып, сен оозуңда эмнени жеген болсоң, ал денеңди булгабайт деп турбайбы? Жерде эмне чочконун эти деген сөз турабы?
Жок, сэр. А бирок Матвейдин китебинде 5-бөлүмдө 17-ден 20-га чейинки стихтерде ачык айкын жазылып турбайбы? Эгер сен ошол стихтердин маанисин түшүнбөсөң, анда ал кимдин баш оорусу? Меникиби же сеникиби? Библияда Левит китебинде 11-бөлүмдө 7-ден 8-ге чейинки стихтеринде, Жаңы мыйзамдын 14-8 пунктунда, Исайя китебинин 65-бөлүмүнүн 2-ден 5-ге чейинки стихтеринде, ошол стихтердин баарында чочкон этин жебегиле деп турбайбы? Мына сен чочкон этин жейт экенсиң, а мен жебейт экем. Ошондо Иисустун жолун кимибиз көбүрөөк жолдойт экенбиз? Сэр, мен жаңы осуятты дагы карманам да. Эми мен деле жаңы осуятты карманам да. Бирок ал жерде Иисус алейхиссалам эч бир стихте, эч бир жеринде чочконун этин жей бергиле деген жер жок да. Ошондой жери болсо мага берчи, көрсөтчү ошондой далилдериңди, жүйөлөрүңдү. Иисус конкреттүү түрдө жебегиле деген жери жок. А мен болсо конкреттүү нерселерге таянамын. Эски осуятта конкреттүү түрдө тигини кылба, муну кылба деген жерлери барбы? Ага Иисус алейхиссалам эч качан карама каршы чыккан эмес. Каршы чыккан болсо ал калпычы болуп калбайбы? Матвейдин китебинде Иисус айтып атпайбы? Пайгамбарлардын жолдоп келген жолун бузуу үчүн эмес, мен аны аткаруу үчүн келдим деп атат Иисус алейхиссалам. Аткаруу деген бул эски осуяттын бардык эрежелерин сактоо, кармануу дегенди билдирет. Эмне үчүн анда сен Иисус алейхиссаламды калпычы кылып көрсөткүң келип атат? Андай кылуу менин оюмда жок такыр. Анда тууганым, үйүңө барганда Библияны ачып окугун, чочконун этин жебегин, мас кылуучу ичимдиктерди ичпегин, бир гана жалгыз Кудайга ишенгин, эч бир эстеликтерге, сүрөттөргө, айкелдерге сыйынбагын, Иисус алейхиссаламды Кудай деп эмес, аны Аллахтын элчиси, пайгамбары деп тааныгын. Мына ошондо шайтан сени таштап качат иншаллах. Сурооңо жооп бердим деп ойлойм. Сэр, сизди жана баарыбызды Кудай жалгасын.